عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إذا لقي الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعال نؤمن بربنا ساعة. Anas bin Malik sahaba radıyallahu anhu aytıp jatat. Sahabaların içinden Abdullah bin Ravaha degen sahaba var ele. Anın bir adatı var. Kaçan ele bir adamga jolup kalsa Allah Taala'nın ululuğunu aytıp imandaşıp alaylı deydigen. Bir de adamga jolukkanda unçukpay jön ele süйлөшүп ketip kalbay degen. Har bir adamga joluksa meyli al çoğunmu, kiçinebi, karıbı, jaşbı karabastan kelingиz jolup kaldık. Biraz imanımızı жаңылып alaylı degen adatı var eken. فقال ذات يوم لرجل فغضب الرجل فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألا ترى إلى ابن رواحة يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة. Күндөрдүн биринде өзүнүн жакшы ниетинде эле bir адамга жолугуп, келиңиz ыйманыбызды жаңылап алайлы, ыйман сөзүн угуп алайлы. Келиңиz отуралы деп айтат. Анан жанагы адам ачуусу келип, сен не деп жатасың? Мен сага азыр көргөзөм деп анан пайгамбарыбызга арызданып барат да. Анан айтат, о Аллахтын элчиси, Абдулла бин Раваха деген сахабаңыз барбы? Ошону бир аз тыйып койбойсузбу? Ал сиздин сахабаңыз сиздин ыйманыңыздан баш тартып, өзүнүн бир аз ыйманына чакырып жатат. Кел бир аз ыймандашып алайлы. Бир аз убакытка ыйманыбызды тазалап, ыйманыбызга менет кылып алайлы деп жатат. Эмнеге жүр пайгамбарга барабыз дебейт? Эмне үчүн ал өзүнө чакырып жатат? Ушул кылганы туурабы деп ачууланат. Жаңы эле мусулман болгон болушу мүмкүн. Же түшүнбөстүктөн мына ушул сөздү айткан экен жана адамчы. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Ярхамуллаху ibn Rawaha innahu yuhibbul majalis allati tatabaha bihal malaika. İbn Rawaha sahабага Аллах Тааланын райымы төгүлгөн болсун. Аллах Таала ал инсандан разы болсун. Ал жөнөкөй адам эмес дейт. Абдулла бин Раваха ал сахабам периштелер сыймыктана турган мажлисти аябай жактырат дейт. Качан пенделер чогулуп, бири-бири менен ыймандашып, Аллах Тааланын улуулугун, Аллах Тааланын кудретин, Аллах Тааланын жалгыздыгын, Алланын бирлигин, барлыгын айтып, ыймандаша турган болсо, периштелер курчап алат экен да. İzdeyt eкен ошондой чогулуштардычы. Инна лиллахи малаикатан сайяхин. Аллах Тааланын саякат кыла турган өзгөчө пенделери бар. Алар жаралган саякат кылыш үчүн. Ал периштелер кайсыл жерде чогулуш болсо, талим болсо, иман сөзү болсо, ошол жерге Аллахтын түшкөн рахматынан азыктанышат экен аларчы. Алар үчүн той экен, алар үчүн майрам экен. Периштелер сыймыктанып, бири-бири менен суктанып, өзүнчө эле сүйүнүшөт экен. Карашы бу эки бечараны. Карасаң ушу бечаралар ыймандашып атат. Аял бар биякта, бала чакасы бар, дүйнөсү бар, малы бар, эч нерсеге карабастан отуруп ыймандашып жатат булар. Абдулла бин Раваха сахаба өтө көп ыйман чогулушуна өтө кызыккан да. Себеби ыйман өзү зарыл нерсе бул. Ыйман бул үйрөнө турган нерсе. Ыйман келтирдим деп эле койсок, ыймандуу болуп калбайбыз. Толук адамдар келген Аллахтын элчисинечи. Аллах Таала Кур'анда Hujurat сүрөсүндө баяндайт. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Qalatil a'rabu amanna. Аллах Таала айтат, толук адамдар сүйүктүү пайгамбарыбызга келишет. Эми алар толук. Аларды түшүнсө болот. Келгенде эле, "Эй Мухаммед пайгамбар, аманна, биз ыймандуубуз" дейт. Биз Аллахка ыйман келтирген пенделерденбиз биз. Биз сиздин алдыңызга келдик. Деп пайгамбар алейхисаламга кайрылышат да. Аллах Таала айтат, "Куллам ту'мину". Эй Мухаммед алейхисалам, ошол адамдарга айтып коюңуз, силер ыймандуу боло элексиңер деп айтып коюңуз дейт. "Валамма ядхулил иману фи кулубикум". Ыйман силердин жүрөгүңөргө жете элек али деп айтып коюңуз дейт. Ыймандын сөзү келди. Валакин кулу асланна. Силер айткыла Аллага моюн сундук деп айткыла, ыйман келтирдик деп айтпагыла, силер ыйман келтире элексиңер али дейт. Демек сиз менен биз ыйман келтирдик десе эле ыйман келтирген болуп калбайбыз.
Biz Allah'ka aslamna, moyun sunup başladık. Burada moyun sunmayt elek, özübüz kaalaganda жашайт элек. Allah Taala'nın hükümünden habarımız yok ele. Emi Allah'ın hükümlerini bilip moyun sunup başladık. Biz Allah'ka moyun sunup başladık. Çınıgı imandomun men, anık musulmanmın, anık momunmun dep biz ayta albayбыз. Anık imandı boluş üçün biz imanga köp mehnat kılış керек. Пайгамбар алейхисаламдын сахабалары ыймандашып, жолуккан сайын ыймандашып, мечитте дагы, жумушта дагы, үйүндө дагы ар бир учурда ыйман сөзүн көп айткандыгы үчүн алардын ыймандары бекем болду. Алардын жүрөгүндөгү ыйман тоодой бекем болгон дейт. Тоо өзгөрбөгөндөй алардын ыйманы өзгөргөн эмес да. Алардын ыйманы өзгөргөн эмес, бекем болгон. А биздикичи? Биз ыймандыбыз дедик. Бирок бир болор болбос нерсе менен ыймандын амалын таштап туруп, биз башка нерсеге кетип кала берет экенбиз да. Ыймандын акыйкаты бизге толук келе элек. Ыймандын акыйкаты келиш үчүн биз ыйманга менет кылышыбыз керек. Ыйманга менет кылыш фарз. Ар бир мусулманга ыйманга менет кылыш фарз. Канча вакыт фарз десе, 5 мал эмес. Ал намаз 5 мал фарз. А ыйманчы ар бир көз ирмемде, ар бир убакытта ыйман фарз да. Өлүм келген учурда сиздин жүрөгүңүздө ыйман болсун. Өлүм келген учурда жаналыш периште келип туруп жаныңызды сууруп атканда сиздин жүрөгүңүздөн ыйман сөзү чыксын. Ла илаха иллаллах. Мына ошондо сиз ыймандысыз. Ага чейин мен ыймандымын десек эле ыймандуу болуп калбайбыз. Өлүм алдында кимдин ким экендиги билинет. Ошондуктан ыйманга менет кылуу бул эң зарыл жана ар бир учурда эч бир өкүм түшө электе ушул ыймандын өкүмү түшкөн да. Үммөткө намаз фарз эмес, орозо фарз эмес, зекет, ажылык эч бир өкүм фарз эмес эле алгачкы доордо. Ыйман фарз эле. Ыйман. Аллахтын жалгыздыгына ыйман келтирүү. Адамдын ыйманы бекем болмойун амалдары бекем болбойт. Амалдары тайкы болот. Бүгүн кылса эртең кылбай коет. Бүгүн кылса эртең таштап коет. Бүгүн жолук салса эртең жолугу жок. Бүгүн сакал болсо эртең сакалы жок. Бүгүн намаз болсо эртең намазы жок. Бүгүн жакшы амалы болсо эртең жаман амалга кирип кетет. Эмне үчүн? Ыйманы бекем болбогондугу үчүн да. Ыйман канчалык бекем болсо, анын үстүндө курулган амалдардын бардыгы бекем болот, анан кабыл да болот да. Allah subhanahu wa ta'ala sahaba radiyallahu anhumdardын ыймандарын Куранда баяндап жатат. Бул туурасында эч ким сизден талашып тартыша албайт. Allah subhanahu wa ta'ala Bakara сүрөсүнүн, Kurandагы 2-нчи эле сүрөсүнүн 2-нчи бетинде Allah subhanahu wa ta'ala айтып жатат. Aminu kama amanan nas. Bir kança adamlar var. Алар Allah Taala'nın zatına iman keltirişti. Силер ыйман келтиргиле ошолорго окшоп туруп ыйман келтиргиле. Ошол ыйман келтирген адамдар кимдер? Бизби? Биздин ата-бабаларыбызбы? Ким алар десе, алар пайгамбар алейхиссаламдын айланасындагы сахабалар да. Аллахка алардын ыйманы жаккан, ошол үчүн пенделерден талап кылып жатат. Аллах Таала бизден сурап жатат, келгиле ыйман келтиргиле, ыйманга келгиле. Ошол сахабалар ыйманга келген дейт. Алар ыйманга келген, алардын жүрөгүндө Аллах Тааланын улуулугу болгон да. Аллахтын улуулугу жүрөгүнө, кан тамырына, тарамышына, сөгүнө чейин сиңип кеткен да. Алардын тили Аллах дейт эле, алардын дили Аллах дейт эле. Алардын ар бир дене мүчөсү Аллах дейт эле, Аллахтын өкүмүнө толук моюн сунат эле. Аллахтын өкүмүн таштап коюу алар үчүн өлүмдөн дагы оор болгон да. Кайсы бир сахабанын окуясы келет го. Намаз окуйсуз. Бирок сиз тактайга сажда кылышыңыз керек болот. Чекеңизди саждага тийгизбей, этият кылып, абайлап намаз окушуңуз керек болот. Бир канча күнгө чейин узарат. Ошондо айтты, мен бир күндө бир мал намазды антип окуй албайм. Сокур болсо өмүр бою көзү айыз болуп, көрбөй сокур болуп өтөйүн, бирок чекем саждага тийбей кантип өтөм дейт. Чекем саждага тийгизүүгө кудуретим жетип туруп, мен кантип чекемди саждага тийгизбей коем дейт да. Андай чекемдин эмне кереги бар мага дейт да. Алардын ыймандары ушунчалык бекем болгон, ыйман бекем болгондон кийин биздин амалдарыбыз да бекем болот да. Жакшы амалдарды кылуу жеңил болот, таштоо кыйын болот. Ал эми күнөө иштерден оолак болобуз да. Ошого ыйманга менет кылайлы, кандай сахабалар ыйманга менет кылган. Сиз өзүңүздүн ыйманыңызга менет кылбасаңыз, ким сиздин жүрөгүңүзгө менет кылат? Эң негизги менет бул жүрөккө болгон менет да. Бул тилдин менети жеңил эле. 10 жыл окусаңыз, тилдин менетин, тилдин сөзүн үйрөнүп аласыз. Бирок дилдикичи,
Ал өлгөнгө чейин аракет кылабыз да. Өлгөнгө чейин мээнет кылабыз өзгөрбөш үчүн, дагы бекемделиш үчүн. Жүрөккө кайсы сөз кирсе, ошол нерсенин акыйкаты жүрөккө келе берет. Аллах, Аллах, Алла дей берсеңиз, жүрөккө Аллах келет да. Аллах деген сөз асман жерден кымбат. Алла субханаху ва тааланын затын айта бересиз, Алланын сыфатын айта бересиз, кудретин айта бересиз. Анан барып сиздин жүрөгүңүз нурланат, сиздин ыйманыңыз бекем болот. Анан Аллах таала сизден разы болот. Өлүм алдына келгенде "Ман Раббука" дегенде Робби Алла дейсиз. Мен Раббим Алла. Умар сахаба ушунчалык мээнет кылган, пайгамбар алейхиссалам айтат, кабырга барганда сенин ыйманың туурасында сурайт. Биринчи "Ман Раббука", сенин Раббиң ким деген суроону берет. Анан кандай болот нар жагы? Мен жооп бере аламбы десе, жооп бере аласың дейт. Робби Алла, менин Раббим Аллах деп жооп бересиң дейт. Неге десе, бул жашоодо Умар сахаба өтө көп Аллах деген да. Аллах, Аллах. Кейде жамааттарды чакырат экен. Не болду десе, бир орчундуу маселеге чакырды. Момундардын жетекчиси чакырып атат, башчысы чакырып атат, пайгамбардын орун басары чакырып атат. Не болду десе, келгиле отуруп кичине ыймандашып алайлычы дейт. Кичине жүрөктөрүбүздү тазалап алайлычы. Дүйнө дей бербей кичине Алланы улуктап, акыретти улуктап, акырет эстеп алайлычы дейт экен да. Мына ошол улуу сахаба радиаллаху анхумдар Аллах тааланын разылыгына жетишти. Ал сахабадан периштелер сураганда Мункар Накир, сенин Раббиң ким дегенде Аллах деп жооп берип туруп, ошентип эле жооп берип тим болбостон, "Фамен Раббукума", экөөңөрдүн Раббиңер ким дейт экен да. Мункар Накиргечи. Анан Роббун Алла, биздин Роббибиз деле Алла дейт экен да. Анан ва ажаба. А инна урсилна илейхи ам хуа урсила илейна. Биз мындан сурагалганы келдикпи же наоборот бул бизге келдиби деп түшүнбөй калышат экен да, шок болуп калышат экен да периштелерчи. Муну пайгамбар алейхиссалам сүйүктүү өзүнүн мубарак хадисинде айтып жатат. Мен бир токуп бир нерседен алып туруп айткан жокмун бул сөздүчү. Демек, ыйманга ушунчалык сахабалар мээнет кылган. Умар сахаба келиңиз ыймандашабыз, келиңиз ыймандашабыз. Эми кээ бирөөлөр ыйман сөзүн жактырбайт, эмне кылабыз эми? О, пайгамбарыбыздын сахабалардын доорунда болгон. Кел ыймандашалы, кел Алланын улуулугун айтып коеюн. Сизге ал үйрөтүш үчүн айткан жок. Алланын улуулугун билбеген ким бар азыр? Капыр деле билет Аллахты. Мушрик деле билет. Вала ин саалтахум ман халакас самавати вал арда. Мекке менен Мединанын капырларынан сурасаң, 14 кылым мурдагы доорду айтып атат Аллах таала. Асман жерди ким жаратты деп ал мушриктерден сурасаң, Аллах жаратты деп айтышат дейт. Мушрик деле билет Аллахты. Болгону шерик кылып атат, адашып кетип. Ошондуктан сиз менен биз ыйманга мээнет кылайлы, жүрөккө ушунчалык мээнет кылайлы, Аллахтын улуулугу жүрөккө кирип, жүрөгүбүз Аллах деп согуп калсын. Акча деп согуп калбасын. Дүйнө деп согуп калбасын. Машина деп согуп калбасын. Аял бала чака деп согуп калбасын. Жүрөккө Аллах гана орун алсын. Дагы бир риваятта келет, Абдулла бин Раваха бир сахабага дагы ушунтип айткан экен. Дагы бир риваятта Абдулла бин Раваха бир адамга айтат, келиңиз ыймандашып алабыз. Таал, келиңиз алдыңызга. Ну'мин би Раббина саа. Бираз эле отурабыз, кыска эле убакыт ыймандашып алабыз дейт. Жанагы адамдын ачуусу келиптир. Аваласна би му'минин. Биз эмне мусулман эмеспиз, биз сага сен эмне ыйманды көрбөй жатасыңбы бизди дейт. Жок, сиз ыймандысыз, мен сизди ыймансыз деген жокмун. Болгону ыйман сөзүн айтып алайлы деп атам. Бул ыйман сөзү мага да пайда, сизге дагы пайда. Аллах таала ыйманды, хидаятты Аллах таала жакшы кулак төшө уксаңар берем, талап кылсаңар берем, мээнет кылсаңар берем. Алла субханаху ва таала вада кылган. Итаат кылып эле моюн сунсаңар мен ыйманды берем деген. Ал ыйманды алыш үчүн биз угушубуз керек. Ал ыйманды угуш үчүн кулактын аксын бериш керек. Ал ыйман келиш үчүн биз ыйман сөзүн көп айтышыбыз керек. Ыйман сөзүн айтуудан тажабашыбыз керек. Бул биздин жүрөгүбүздүн азыгы, рухубуздун азыгы. Денеңиз чирип кабырга барат. Бирок рухуңуз тозокко барбаш үчүн рухту тазалаш керек. Жүрөктү тазалап туруп, жүрөккө Алланын улуулугу келсин, калган өзүнүн ордунда болот баардыгы. Жүрөккө мээнет кылабызбы иншалла? Абу Дарда сахаба айтат. Кана Абдуллах ибн Равахата радиаллаху анху яхуду бияди фаякулу ли таал ну'мин саа. Дайыма Абдулла ибн Раваханын адаты ушундай эле. Жанагы сахаба биринчи адамга да жолуккан, экинчи адамга да жолуккан Абу Дарда сахабалардын эң улуу сахабалардын бири. Ага да айтат, келиңиз ыймандашып алайлы депчи. Бул жерде бир маселе чыгат да. Бир эле көчөдөгү келмени билген адам, билбеген адамга, көчөдөгү Алланы тааныбаган адамга келип, келиңиз Алланы таанып алайлы,
Kelingиz ыймандашып алайлы дебестен, ыйманы бекем, мейли алым болсун, мейли ал кары болсун, мейли ал ким болсо дагы, сиз менен биз анын алдына барып, келиңиз бир аз ыймандашып алайлы. Сиз айтып бериңиз, сизден пайдаланайлы, сиз илимдүүсүз, бизге кичине насааттарды айтыңыз, Алланын жакшылыктарын айтыңыз деп сураңыз. Мүмкүнчүлүк болсо сиз деле айтыңыз. Бул күнөө эмес, бул адепсиздик эмес. Сиз Алланы улуктап жатасыз. Сахабалардан улуу сахабалар ыймандашып жатат мына. Келиңиз ыймандашалы деген бул эң жакшы. Периштеден сыймыктана турган мажлис деди. Ошол эң улуу сахаба Абу Дардага келип, Абдулла бин Раваха яхуду бияди фаякулу ли, колуман жетелеп алды дейт, колуман жетелеп. Анан мындай деп айтты. Тал муъмин би Роббина са. Келиңиз, олтуруңуз, бир аз ыймандашып алайлы, бир аз сүйлөшүп алайлы. Ыйман сөздөрүн. Иннал qalba asra'u taqalluban minal qidri idha ijtama'at ghayalanaha. Bilesizmi Abu Darda? Bul Abdullah bin Ravaha'nın sözü. Sahabanın sözü. Abu Darda bilesizmi? Men emne üçün senin kolundan karmadım, emne üçün jeteledim, keliңiz biraz ыймандашып алалы dedim. Şunun bir sebebini aytıp koyun sağa. Allah jaratkan жүрөк дейт, ал дейт, tez özgörüp турат дейт. Адам эртең менен мусулман, кечинде капыр болуп кетет деген хадистер бар. Жүрөк тез-тез өзгөрүп турат. Жүрөккө менет кылып турбасак, жүрөк тез-тез дүйнөгө кирип кетет. Алла деген жүрөк дүйнө деп калат, өзүң да түшүнбөй каласың. Ошол жүрөк дейт, казандын жана кайнаган учурунда түбүнө кандай тез тартса, ошондой өзгөрүп турат дейт. Бир карасаң жакшы казанчы аралашып атат. Экинчи жолу салганча кеп кирди. Ал уже катып калат да. Ал уже күйүп баштайт. Эмне үчүн? Себеби катуу кайнаганда тез өзгөрүүлөр болот да. Ошондой эле адамдын жүрөгүндөгү өзгөрүү андан дагы тез болот дейт. Ошон үчүн мен сени кел деп, ыймандашалы деп айтып жаткандыгым ошол себептен дейт. Дагы бир хадисте Абу Дарда сахабаны Уваймир деген кошумча аты бар экен, эркелетип кичинекей. Анан Абу Дарда сахабаны өзүнүн аты Умар болгон да. Анан ижлис натазаккар саа. Келиңиз Абу Дарда бир аз ыймандашып алайлы деп айтты. Мен дагы отурдум. Анан биз ыймандаштык бир топко чейин. Андан соң айтты: "Хада мажлисул иман." Көрдүңбү? Ушул ыймандын чогулушу. Ушул ыймандын чогулушу. Масалул иман мислу камисика. Бул ыйман сенин көйнөгүң сыяктуу дейт. Мындай карасаң бир учурда көйнөгүңдү чечип аласың, ысып кеткенде, үшүп кеткенде кийип аласың. Ошол сыяктуу бул ыйман адам баласынын жүрөгүнө бекемделип турат, кайра чыгып турат дейт. Бекемделип турат, кайра чыгып турат. Тез-тез өзгөрүп турат дейт. Ошондуктан мен кел ыймандашалы дегеним ошол. Бул ыймандын мажлис деген ушул, ыймандын чогулушун кылып турушубуз керек. Ал qalbu asra'u taqalluban minal qidr. Жаңы айттым го мен сага. Казандын түбү кандай тез өзгөрсө, адамдын жүрөгү ошондой тез өзгөрөт дейт. Ушул риваяттар сахабалардын ыймандашканы Муаз сахабанын дагы келиңиз олтурайлы, ыймандашайлы деген хадиси да бар. Пайгамбар алейхиссалам жүрөгүңөрдү тазалагыла деди. Jaddidu imanakum. Силер өзүңөрдүн жүрөгүңөрдү таза алып жүргүлө дейт. Жүрөк өлүп калат, же болбосо жүрөк орукчан болот, же жүрөк сак саламат болот. Кыямат күнү yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Kıyamet günü baylığın, bala çakang payda vermegen uçur gelet deyt. Baylığın da var, bala çakang da var, barlığı var. Bирок эч ким сага пайда бере албайт дейт. Illa men atallaha biqalbin salim. Kim таза жүрөк менен келсе, ошонун жүрөгү, ошонун ыйманы ага пайда берет дейт. Ошол ыйман сизди тозоктон куткарат. Ошол ыйман сизди бейиште бийик даража берет. Ошол ыйманга менет кылышыбыз керек экен. Ыйманыңарды тазалагыла дегенде сахабалар сурашты. Ва кайфа нужаддиду иманана? Биз ыйманыбызды кантип тазалайбыз? Анын жол жобосу кандай? Темирде болсо отко жаксаң, анын жанагы мусурлардын баары түшөт, темири таза куюлуп, таза алынып калат. Темирди тазалоо бул от менен болот. Кийимди тазалоо бул самын менен болот, порошок менен болот. Ал эми жүрөктү тазалоо, сен кантип жүрөктү тазалайсың? Эмне менен жүрөктү тазалайсың? Жүрөктү ыйман сөзү менен тазалайсың да. Алланын улуулугун айтуу менен, Алланын улуулугун угуу менен тазалайсың да. Ошондо сенин жүрөгүң таптаза болот, ошондо сиз менен биздин жүрөгүбүз айыгат, ошондо сиз менен биздин жүрөгүбүз тирилет да. Ошондо биздин жүрөгүбүз сак саламат болот, эртең Алланын алдына барганда жүзүбүз жарык болот да. Ыйман бекем болсо бүт амалдарыбыз кабыл болот да. Ыйманга менет кылабызбы? Качанга чейин кылабыз? 3 күнбү? 40 күнбү? Өмүр бою, күнүгө. Эс алуу жок, каникул жок бул ыймандачы. Ошон үчүн сыноо, ошон үчүн Алланын өкүмү ыйман келтиргиле, тастыктагыла, ишенгиле, моюнсунгула деген ушул Алланын өкүмү.
Эми сиз менен биз Аллага качан моюн суна алабыз? Качан Алла жолуна чыгып, ыйман сөзүн айтып, ыйманга менет кылсак. Бардыгы ыйманга менет кылайын дейт, бардыгы айтайын дейт. Кээ бирөө уялат, кээ бирөө тартынат. 3 күнгө чыгып келиңиз, мутакаллимдик сыфатыңыз, сүйлөө речиңиз жакшы болсо, 3 күндө сүйлөп баштайсыз да. Аллах Тааланын жакшылыгына шүкүрлөр болсун, Аллах Тааланын берген неаматтарына мактоолор болсун деп 3 күндө Алланы мактап баштайсыз. Эгер 3 күндө да ачыла албасаңыз, 40 күндө ачыласыз. 4 айда сүйлөбөгөн адам сүйлөйт туурабы? Ошондуктан сиз менен биз Алла жолуна чыгайлы, ыйманыбызды бекемдейли. Себеби ал жакта чөйрө бар. Ал жакта чөйрөнүн таасири сөзсүз тиет. Сууну, чөлкүлдөгөн сууну канчалык суюк болсо дагы тоңбо десең ал тоңуп калат холодильникке киргенден кийинчи. Анын чөйрөсү ошондой да. Аны алып чыгасың дагы күнгө коюп койсоң, же жылуу жерге коюп койсоң, сен эрибесең, катуу музсуң, сен тоңуп калдың десең, ал чөлкүлдөп эрип калат да. Эмне үчүн десең, чөйрө таасир берди да. Ар бир адамга эртеден кечке чөйрө таасир этет. Койдун дагы, уйдун дагы, малдын дагы, аялдын дагы, баланын дагы, дүйнөнүн дагы, дыйкандын дагы ар бир көзгө көрүнгөн нерсенин, маалыматтын баардыгы жүрөккө таасир этет, жүрөктү кирдетет, булгайт. Анын тазалоонун жолу ушул ла илаха иллаллах. Бүткүл 124 миңден ашуун пайгамбарлар элди ушул келмеге чакырган, ушул келмеде эки дүйнөнүн бактылыгы бар деп убада кылган. Ким ушул келмени айткан болсо сураксыз бейишке кирет деген, ушул келмени айтканга чейин сиз менен биз менет кылабыз да. Өлүм келгенге чейин Аллахка ибадат кылабыз. Вa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Сага якин келгенче, өлүм келгенче ибадат кыл дейт. Bir gün, 2 gün эмес.